Facebook'тагы мына бул Хизбут Тахрир Түркистан деген баракча маалыматтарын жалаң кыргыз тилинде таркатат. Баракча күнүмдүк коялар тууралуу маалыматтарды уюмдун максатына ылайыктап даярдайт. Алсак 21 ноябрда Ак үйдүн алдына электр жарыгы жок отурган жаңы конуштун тургундары наразылык акциясын уюштуруп, электр энергиясынан туташтыруу талабын коюшту. Бул маалыматты аталган баракча ислам дини өкүм сүргөн убакта электр энергиясы ар бир жаранын үйүнө жеткирилип, өз баасында гана сатылат деген үгүт сөздөр менен кошо берди. Адистердин пикиринде социалдык тармактар жаштарды террорлук топторго азгыруунун эң ыңгайлуу жолу. Ал жакка мурдатан даярдалып, көп тилдерге которулган посттор жайгаштырылат жана талкууга катышкандардын арасынан террорчулар өздөрүнө ылайыктуу адамдарды издешет. Диний радикалдашуу жаатында изилдөө жүргүзүп келген Орусия ИИМ академиясынын докторанты Бакыт Дубанаевдин айтымында, террорчуларга катардагы сабатсыз согушкерлерден тартып кесипкөй адистерге чейин зарыл. Могу ИГИЛ деген или Даиш деп коет террорчулук уюм, бул уюмда эң кыйын мыкты деген баягы интернет түйүнүндө иштей алган адистер, социалдык тармагында иштей алган адистер, психологдор да бар. Ошол психологдор отуруп алып анан шаг за шагом баягы англисче айтып коет step by step деп акырындан анан ошол баланы өзүнө тартып, эгерде медиктер керек болсо социалдык түйүндөрү аркылуу ал булар деген спокойно баягы адамдарды изучать этет, жаштарды изучать этип, ошондой эле балдарды, кыздарды таап алат. Спокойно таап алат. Ошол эле медакадемия, медучилищеде окуган кыздар, балдар. Нефтенасосный станцияларды басып алышпады эле. Ошондо буларга специалисттер керек болгондо, ошол нефтти алып переработка жасаганга специалисттер керек болуп, булар именно ошондой задача коюп алып, өзүнүн астына максат коюп алып, иштешип, анан ошондой специалисттер таап чыгышкан. Бүгүнкү күнү социалдык тармактарда отурган жаштар ал жакка өздөрү тууралуу маалыматтарды толугу менен коюшаары белгилүү. Бул дагы азгыруучулардын ишин бир топ жеңилдетет. Социалдык түйүндөр аркылуу любой киши боюнча информация чогултуп алууга болот. Жанагы вербовщик, азгыруучулар биринчи очередь ошол жаш баланын жүрүм туруму, баягы аты жөнү, атасынын аты жөнү, эмне ойлору бар, алар ошол социалдык тармактарга кирсеңер, спокойно бүт информацияны чогултуп алсаңар болот. Мына кай жерде аты жөнү, кай жерде төрөлдү, качан төрөлдү, канча бойго жетти, даже мына машиненин номери канча. Тыюу салынган экстремисттик топтордун интернеттеги социалдык тармактардагы ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу Ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгына тапшырылган. Аталган башкармалыкта атайын кибер кылмыштар менен күрөшүүчү бөлүм бар. ИИМдин маалымат катчысы Бакыт Сиитовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бул бөлүм аркылуу тыюу салынган топтордун ишмердүүлүгү көзөмөлдөнүп, алардын ачкан сайттары, баракчалары жабылып жок кылынып турат. Кыргызстандагы сайттарды, башка сайттарды бизде атайын программа бар. Ошол багытта чыккан маалыматтардын баары аларга автоматтык түрдө келип түшөт. Ошол негизинде тиешелүү иш-чара жүргүзөт. Эгерде Кыргызстандын аймагында болсо, кыргызстандык жарандар болсо, анда аларды тезинен таап, тиешелүү чараларды көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Неонацисттик организациялар, жана деструктивдүү организациялар деп коет, булар фашистский организациялар. Ошолор ойлоп тапкан, ошолордун уюмдары ойлоп тапкан оюн бул, компьютердик оюн. Бул жерде мына айтылып турат, баарына ошол оюнду жайылт, баарына ошол оюнду айтып берип коркут. Бирок өзүң ошол оюнда ойноп атканыңды эч кимге айтпа деп. Стратегически важный объектилер деп коет, баягы аэропорт, железнодорожный станциялар, же болбосо нефтебазалар, ошолор жерде кайсы жерде террорчулукку жардырууну жасасак болот деп туруп, ошону изучать этиш үчүн задание берип коюш мүмкүн барып. Айрым маалыматтар боюнча мындай мүнөздөгү онлайн оюндарды жаштар көбүнчө шаардагы интернет клубтарда ойношот. Ушундан улам Ички иштер министрлиги рейдтерди жүргүзүп, мындай клубтарды, андагы балдар ойноп жаткан оюндарды көзөмөлгө алышат. Жаштарды экстремисттик топтордун катарына тартуу иштери ар кайсы өлкөдө ар кандай жолдор менен жасалат. Мурунку мезгилде азгыруучулар бир киши менен бир айга чейин иштесе, азыркы убакта кыска убакытта азгырып алып кетүү аракети күчөдү. Ушундан улам акыркы кездерде Түркияга жумушка деп алдап, ал жакка чакырып алган соң андан ары Сирияга алып кетишүүдө, дешет адистер. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандан Сирияга кеткендердин саны 600 чамалуу. Булардын дээрлик бардыгы интернет аркылуу азгырылып кеткендер. КМШ антитеррорлук борборунун маалымдоосуна таянсак, өткөн жылдары Кыргызстанда 10дон ашуун террордук мүнөздөгү кылмыштар жасалган. Бишкектен Замира Кожобаева.